Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мынакей бүгүн биз дагы Илим жана турмуш телебөрүбүздүн кезектеги саны сиздерге тартуулап жатабыз. Бүгүн биз жалпы эле Кыргызстандын жогорку окуу жайларынын авангарддарынын бири болгон Кыргыз улуттук агрардык университетинин башкы имаратында турабыз. Бул университет жөнүндө эми көп сөздөрдү айтсак болот, себеби бул университет өзүнүн убагында классикалык деген үлгүдөгү университеттердин бири болгон жана болуп келе жатат. Ушул бүгүн ушул университетте негизги агрардык саясат боюнча жалпы эле ушул айыл чарба багытында кадрлар кандай даярдалып жатат, кандай илимий иштер болуп жатат, ошол боюнча өзүбүзгө бир максат коюп келген болчубуз. Сіздер көріп отқан қазіргі лаборатория бұл негізінен Қытай-Қырғыз біргелешкен илими-техникалық проект болады. Өзіңіздер білесіздер, ауа райының глобалдық өзгерісіне байланыштуу бұл жаратылыш ресурстардың башкаруу жана айлана шөйрөнү сактоо негизинде Кыргыз улуттук агрардык университетинин менен Цинзян Урумчу автономия районунун айыл чарба академиясынын ортосунда келишим түзүлгөн. Ошо келишим негизинде биздин университетке 4 проект алынып келинген. Бул биринчи 26 прибордон турган суудун сапатын текшерүү лаборатория, экинчиси топурактын сапатын текшерүү лаборатория, 12 прибордон турган, 2 спутниковый Кытайдын спутнигине байланышкан автоматический метеостанция жана кабинет SD моделирование деп коет. Бул суу чарбасын менен модель түзүп, айыл чарбасын, Кыргызстандын айыл чарбасынын келечектеги развитиясы боюнча. Азыр сиздер мынакей суу анализин, суудун сапатын изилдөөчү лаборатория турасыздар. Булар 26 прибордон келинген. Бұл приборлар бардығы тең жап жаңы 2014 жылғы приборлар, кейбірки приборлар біздің жана Қытай, біздің шериктештер өздерінде жоқ приборлар, өздеріне алып келген приборларды бізге жайғасып берішкен. Мынакей башынан эле баштаганда электрондук тараза турат. Бұл 100ден 1000ден 1 деген эсептелет. Тияқтадағы 100ден 1, 10.000ден 1 деген өлчөмдөгү таразалар. Бұл деген өзіңіздер білесіздер, сууда арғандай помутнение, самутнение деп коет, кичине калдыктар болот, ошолордун бардыгын салмаң тартканга. Эң аябай керек болсо сиздердин кирпиңизди дагы тартып койсок болот, канча салмагы канча экен. Андан дагы жеңил нерселерди. Биологиялык микроскоп, ошо жанагы мен сіздерге айтып қойшым керек, бұл суудың ушул лаборатория 158 анализин иликтейт. 158 анализин. Бұл деген тиги мөңгүнүн суусунан баштап туруп, жамгырдын суусу, булактын суусу, сугара турган суулар, көлчүктөрдүн суусу, топурактын суусуна чейин бүт бардык суулардын сапатын изилдей турган нерсе. Анын ичинен айтып өтсөк, 20га жакын обычный химический элементтер деп коет, ошолорду изилдейбиз. 14ке жакын уулуу заттарды изилдесе болот. 4ке жакын микробиологиялык показательдерди жана 4ке жакын дезинфицировать эткен элементтерди изилдей турган жап жаңы приборлор. Өзүңүздөр билгендей, ар бир лабораторный анализдер дистиллированный таза суу менен, кейбирки анализдер сверхчистая вода деп коет, өтө таза суу, анын ичинде даже соль жок, таптаза, накта таз суулар менен гана изилдесе болот да. Себеби анын ичинде эчтеке жок. Сверхчистая деп коет, өтө таза суу. Мунугу прибор ошого ыңгайлашкан. Мындай прибор биздин Кыргызстанда дагы, СНГда дагы аябай астанда десек болот, кейбирки Казакстанда даже жок экен. Бұл деген мынандай кылып туруп басканда дистиллированный суу чыгат. Көрдүңүздөр бе? Минутасына 5 литр. Бұл дистиллированный суу, бұл жанагы көп анализдерди жаза алат.
Ушунун негизинде Ысбек Залжы биздин ректорубуз айткан, бүт любой факультеттер кандай изилдөөлөргө керектүү дистиллирован суу болсо бизден келип алып турушат. Бул дистиллирован суу. Эми мунуну басканда бул өтө таза дистиллирован суу. Дистиллирован суу эмес, таптаза суу. Бул атайы анализдерге жазалган. Мындай мунун бидистиллятор деп коет. Бул жанагы бул дистиллирован суу чыккандан кийин, фильтрден кийин дагы мунун ичинде 15 американский фильтр турат. Ошонун негизинде келип тазаланат дагы. Бул атайы илим изилдөө ишке керектүү өтө терең иштерди жасай турган, лабораторный анализдер кыла турган суу. Ошонун негизинде мына вращающий роторный испаритель деп коет. Осы дистиллирован суунун негизинде келип туруп, ушул өзүнчө химический элементтерди определить эте турган суу. Эми алып көрсөк, биякта термостативный сушильный шкаф деп коет. Бул дайым 105 градуста болуш керек. Өзүнүн эрежеси ошондой. Онлайн режиминде тала негизинде 70 анализда изилдей турган мына 3 прибор турат, полевых условиях, тала шартында. Анан калган өтө тонкий анализдерди болсо, образцларын бияка келип изилдейбиз. Биздин максатыбыз ушу Кыргызстандагы бүт жана мөңгү эмес, бүт булактардын сууларын, ар бир өрөөндөгү сууларды, суугат сууларды, көлчүктөгү сууларды, БСР, БДРдеги суулардын баарын изилдеп, ошолордун сапатын текшерип, себеби суудун негизинде биздин өзүңүздөр билесиздер, суугатсыз бизде түшүм алыш болбойт. Ошондуктан суу канчалык таза болуп, канчалык таза суу суугатка келсе, өсүмдүктөр өздөрүнө алса, ошончолук продукция да экологически таза болот да. Ошонун негизинде биз келечекте ар бир өрөөндүн булагынан баштап туруп, ар бир өсөндөн чыккан суулардын тазалыгын текшерип, өзүнчө карта түзөлдүп атабыз. Бүгүнкү күндө өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бүгүнкү элибиздин жашоосун компьютердик технология, интернетсиз элестетүү бир топ эле кыйын болуп калды го. Мынакей бүгүнкү биздин лабораториябыз системанын динамикасын модельдөө лабораториясында мынакей өзүңүздөр көргөн азыркы топурактын, анан суунун лабораториясын көрдүңүздөр да. Эми ошол жердеги мына бүгүнкү күндө биз ошол топурактын, суунун маалыматтарын илимий негизде мына биздин бул компьютердик программный обеспечениябыз бар, Vensim деген. Ошол программанын негизинде биз фермерлерден баштап жогорку деңгээлге чейин биз бүгүнкү күндөгү айыл чарбасынын абалы тууралуу прогноздорду жасап, 10 жыл, 20 жыл, 30, 50 жылга чейин прогноздорду жасап, эгерде ушундай эле абал болуп проблема болуп атып турган болсо, эгер ошол 10 жыл, 20 жыл ошол проблемаларды кайрадан кантип чечүү деген чечүүнүн стратегиясын дагы иштеп чыгып, ушундай сунуштарды фермерлерден баштап мамлекеттик деңгээлге чейин бере ала турган лаборатория бул жер. Эми бул топурактар, эгерде топурактар боюнча айта турган болсок, топурактын эмне үчүн арыктап кеткендигинин биз себебин аныктаганга аракет кылыш керек. Анын себеби болуп, биринчи биз азыр өсүмдүктөрдү, кандай өсүмдүктөрдү айдап жатабыз. Ал өсүмдүктөрдү айдаганда бизде азыр севооборот деген түшүнүк бар эле. Ошол севооборотту сакталбагандыгынын негизинде ошол болсо, эгерде андай биринчи ошол севооборотторду. Андан кийин дагы бир себеби сугат. Себеби сугатта дагы ал сугаттын да өзүнүн чени болуш керек. Биз ошонун ушундай түшүнүк бар. Канчалык сууну көп берсек, ошончолук эле түшүмдү көп алабыз деп. Жок. Ал суу өзүнүн чегинен ашып кеткен учурда ал кайра топурак, ошол биринчи топуракка зыянын келтирет, эрозия. Топурактын ошол минералдар, аз өсүмдүккө керектүү минерал заттары бар катмарын топурак жууп кетип, эрозияга учурат. Анан жана сиз айтып аткан арыктоосуна ошондой шарт түзүп калат да. Анан ошондуктан мынакей биринчи биз ошол себептер менен күрөшүп, ошон менен анын топурактын асылдуулугун жогорулатууга ошондой аракеттерди кылсак болот. Негизи биз азыр сиздер менен чоң илимий лабораториянын ичине кирүүдө турабыз, бирок бул лабораториянын 3 максатта азыркы күндө колдонуп атабыз. Биринчи максаты сөзсүз түрдө биз ошол жаңы заманбап лабораториялардан балдарга сабак берүү тууралуу.
Анан эң негизгиси бул лаборатория Союз учурунда эң күчтүү факультеттердин бири болгон. Ал учурда Москвада, анан Жамбылда, андан кийин анан азыркы ушул биздин ал кезде Фрунзе шаарындагы гидромелиоративный факультет болгон. Анан чоң илимий лаборатория бул уже Союздун деңгээлиндеги чоң лаборатория болгон. Анан ошо экинчи максатыбыз бул лабораторияныкы илим тармагында ушу аспиранттарга, жаш окумуштууларга жана студенттерге ушул илим тармагында колдонуп аткан лабораториябыз. Анан үчүнчү максаты, мына өзүңүздөр жакында телевизордон көрдүңүздөр, ошол суу музейи ачылды. Бул жерде ошол суу музейи. Мындан бир айта алабыз, бир 10 чакты жыл мурда бул лабораторияга кирүү такыр мүмкүнчүлүк болбой калган. Анан бул жерде эл аралык донорлордун жардамы менен жана департамент, суу департаменти жана өзүбүздүн күчүбүз менен бул жерге бир 100 000 доллардын тегерегинде каражат жумшадык. Мына ошонун негизинде ушундай жакшынакай суу музейи жана илимий лабораториялык жакшы корпус ачып алдык. Бул жерде өзүңүздөр билесиздер, Кыргызстанда биз бардык учурда байлыгыбыз суу дейбиз. Андан сырткары мына былтыр өзүңүздөр көрдүңүздөр, суу кандай жетпей калды. Азыр лабораториянын ичине киргенде биздин окумуштуулар менен окутуучулар сууну кантип колдонуш керек, суу чыкпаган жерлерибиз бар, ошо сууну кантип чыгарыш керек. Мына ошол иштеп аткан лабораторияны көрүп, азыркы күндө илимий ушул деңгээлдин дагы биз жеке эле окуу жагын алып барбастан сөзсүз түрдө илиминде да кошо алып барышыбыз керек. Мына өткөндө биз өзүңүздөр көрдүңүздөр, бизде чоң эко-фестиваль өттү. Ошондо дагы айтылды, эгерде мына ошо Роза Исаковна болуп чогуу келгенде, бизде лабораториялар эгерде иштебей турган болчу болсо, мектептерден кандай айырмабыз бар деп. Ошон үчүн жогорку окуу жайларында, айрыкча биздики мына практикалык түрдөгү кесиптин ээлерин даярдайбыз. Эгерде илимий лабораторияларыбыз иштебесе, эгерде студенттер ошол жерден келип илимий лабораториядан сабак албаса, биз эч убакта жакшы кесиптин ээлерин даярдай албайбыз. Ошон үчүн биздин максатыбыз бул лабораториялардын баарын калыбына келтирип, биринчиден ошол илимди колго алуу жана биздин студенттерди сапаттуу билим берүү. Анан ошол лабораторияны кургандан баштап азыркы күндө мына биздин Бишкек шаарынан көптөгөн ушундай каалоочулар болуп атат, лабораторияны көрүп атышат. Фактически бул лаборатория эртең менен 9-дан баштап 6-га чейин иштеп атышат да. Студенттердин дагы жана илимий биздин окумуштуулардын дагы кызыгуусу абдан жогорку деңгээлде болуп атат. Биз ушуга сыймыктанабыз. Бул суу музейинин башталышы, көрүп атасыздар, мына жерде муздар көрсөтүлгөн себеби негизги Кыргызстандагы пайда боло турган суу ресурстары ушу биздин кылымдар бою жаткан муздардан пайда болот да. Бүт Борбордук Азия Кыргызстанды негизинен суу менен камсыздандырган ушу биздин Кыргызстан болуп эсептелет. Музейдин максаты негизинен бул биринчиден ушу адистерди даярлоо, сууну үнөмдүү пайдалануу, рационалдуу пайдалануу. Себеби бүгүнкү күндө бүт дүйнөдө билесиздер, суу жетишсиз болуп атат. 1 миллиардка жакын адам бүгүн таза сууга муктаж дүйнө боюнча. 5 миллион адам жылына таза суу ичпегенден каза болот экен. Ошондуктан биздин максат ушу сууну үнөмдүү пайдалануу. Кыргызстанда жылына 61,9 куб километр суу пайда болот экен, үстүңкү. Бул биздин факультеттин суу ресурстарын башкаруу кафедрасы. Мына бул жерде ушу сууну пайдалануунун кандай жолдору бар? Жана айтпадымбы, бүгүнкү күндө ушунчалык таңсык болуп атат. Себеби жана Кыргызстанда 61,9 километр куб суу пайда болсо, ошонун 22% жөн гана жок болуп кетет экен да. Ошонун 90% пайда болгон 90% суу катыштерине колдонулат. Суу катыштеринде. Бул жерде мына арык менен суугаруу, андан кийин мына тамчылатып суугаруу деп атабыз, көрүп атасыздар. Ар бир өсүм түбүнө суу тамчылатуу менен суугарылып атат да. Себеби мында сууну үнөмдүү пайдаланса болот экен. Суу жетишсиз болуп атат да. Бул процесс эми жылдан жылга уланат. Окумуштуулардын айтымына караганда 2050-жылга барганда суунун таңсыздыгы дагы 45-50%ке чейин көбөйүшү мүмкүн экен. Бүгүнкү күндө да байкалып атат. Ошондуктан биздин негизги милдет адистер даярлоодо да
ошо биздин студенттерге жаш жагынан аларга билим берип, ушу суунун баалуулугун, суу Кыргызстандын эң негизги байлыгы. Биз аны билбейбиз. Жөн гана агып атат, мисалы үчүн. Чет мамлекеттерде, араб мамлекеттеринде суунун, таза суунун баасы бензиндин баасынан, күйүүчү майлардын баасынан бир нече эсе кымбат турат. Муну биз түшүнбөйбүз. Ошону биздин балдар билет. Ушу лаборатория киргенден баштап суунун баалуулугун билип, ошол багытта иш алып барабыз. Андан башка илимий иштер ушул жерде аспиранттар, илимий кызматкерлерде ошо сууну үнөмдүү пайдалануу, рационалдуу пайдалануу, алардын пайда болушун, келип чыгышын, эл чарбасында пайдаланышын, мына сууну бөлүштүрүүдө, суугат иштерине бөлүүдө, мына водозабор деп коебуз. Ошол жерден сууну кандай бөлүп туура жеткирүү маселеси мына бүгүнкү күндө чоң маселе. Себебин айтканда бир мисал келтирип кетейин. Кыргызстан менен Өзбекстанды, Израиль мамлекетин үчөөнү салыштырсак, суу пайда болуу мисалы үчүн бир кишиге на душу население дегенде Кыргызстанда бир кишиге 10 миллион 200 куб метр болот экен. Ошондон 2,5 миллионду бир адамга пайдаланат экенбиз. Өзбекстанда болгоналарда 5 миң куб метрге чейин суу пайда болот экен өзүндө. Ал эми пайдаланганы Кыргызстандан 3 эсе көп. Израилде болсо 280 миң куб метр суу пайда болсо, пайдаланганы 400 экен да. То есть Израиль ушунчалык үнөмдүү пайдаланганды үйрөнүптүр. Алар чөл мамлекетте, азыр билесиздер, алар ушунчалык эмеге айландырган. Себеби негизден ушу тамчылап суу карганын эсебинен. Биз баягы кыргызча эски жолдор менен, арык менен сууну канча көп кое берсек эле, көпчүлүк дыйкандар, баягы билбеген адамдар канча суу көп келсе, ошончолук жакшы суу карап атат, түшүм көп болот деп ойлойт экен. Ал туура эмес. Канчалык суу көп келсе, ошол жерде туз чыгып, кайра жерди бузуп алат экенбиз. Ошондуктан негизги максат бул лабораторияны ошо илимий студенттерге адис даярлоодо, илимий кызматкерлерде сууну рационалдуу, үнөмдүү пайдаланып, суунун баасын үйрөтүү. Бул жерде биздин Бишкек шаарыбызды суу менен камсыздандыруу. Мына көрүп атасыздар, мына көк кетип аткан бул биздин каналдар. Мына Чоң Чүй каналы, Аларча каналы, Аламидин каналы, бардыгы тең ушул шаарды аралап өтүп, суугат иштерине кандай пайдаланылат, суугат иштерине. Ал эми иче турган суу болсо, суу астындагы суудан алынып, артезиан суулары менен камсыздалынат да. Бүгүнкү күндө да Бишкекте бул чоң проблема болуп атат. Суу менен камсыздандыруу айрыкча былтыркы жыл көрсөттү. Суунун жетишсиздигин. Ичкен сууда, суугат сууда жетпей, көп парктар, скверлер курап жаман акыбалга келди. Эми быйыл буюрса жакшы болот деген ойдобуз. Себеби муздардын, кардын жаашы, жаандын жаашы, суунун топтолушу жакшы болду. Бул багытта да биздин университетте, биздин факультетте илимий иштер жүргүзүлөт. Себеби биз сууну үнөмдүү пайдаланышыбыз керек, анын эсебин алышыбыз керек. Жөн эле кое берген болбойт экен. Ошондуктан мына биздин факультетте аспиранттар, илимий кызматкерлер мындай затворлор, сууну азайтып, көбөйтүп кое бере турган мындай арыктарды, алардын эсебин алып туруш керек да. Саатына канча литр суу кетип атат. Ошого жараша, себеби азыр төлөм башталды. Бул туура, төлөнүшү керек. Төлөнүшү керек. Мен башында айттым го, суу өтө кымбат нерсе, биз аны билбей атабыз. Эгерде сууну биз туура пайдаланып, таза сууну сатканды үйрөнсөк, Кыргызстандын экономикасы бир кыйла көтөрүлмөк. Жана айттым, мисалы үчүн араб өлкөлөрүндө 1 литр суунун баасы күйүүчү майлардан бир нерсе эсе кымбат деп. Ошондуктан биз ошого келишибиз керек. Мына Турдак Мусубалиевичтин китебинде жазылат, киши ушул суу сактагычтарды куруу, ошолорду эксплуатациялоо үчүн 220 миллиард доллар коротулуп туруш. Кыргызстан иштеп аткандан баштап, мына Токтогул суу сактагычынан баштап 220 миллиарддан ашык. Ошону мына эл аралык Өзбекстан, Казакстан, Кыргызстан арасында дагы эле ушул чечилбеген маселе болуп келатат, ушу төлөм боюнча. Негизи бул төлөм кирип, жок дегенде ошол эксплуатация кылып, ошол суу сактагычтарды керектүү деңгээлде, каналдарды керектүү деңгээлде кармап турганга ал мамлекеттер биздин оюбузча сөзсүз түрдө
ошол каражаттарды төлөш керек. Эми аны кыргызча айтканда Кудай бербесин, же чоң жертөлөр болуп, бирдемелер болуп, ошо каналдар же суу сактагычтар жарылып кетсе, мисалы үчүн бүт Фергана өрөөнүн алып кетиши мүмкүн. Себеби ал жерде азыр жалпы Кыргызстанда бүгүнкү күндө 449 суу сактагычтар салынган. Жалпы суунун көлөмү 21,9 миллиард куб суу ошол жерде сакталат. Аны сактап туруш үчүн бул да чоң каражат талап кылынат. Лабораторияларына келип, өзүңүздөр көрдүңүздөр кандай иш болуп аткандыгын. Эми биз азыр сиздер менен эң дагы бир маанилүү лаборатория бул гидравлика жана гидротехнических сооружений деген лабораторияда туруп атабыз. Бул убагында мындай лаборатория экөө эле болгон. Ошо Союз мезгилинде. Бул өзү илимий лаборатория болгон. Ошол кезде Бачкоров деген өтө күчтүү окумуштуу болгон. Мына ошол окумуштуунун азыркы күндө окуучулары бизде калган. Ошол окуучулар менен биз жеке эле сабак берүү эмес, илимий иштерди алып баруу боюнча чоң жумуштарды берип атабыз. Биз бул лабораторияда мына көпчүлүк учурда бизде суунун баары тең, өзүңүздөр билесиздер, ылдый жакта жайгашкан да. Анан ал сууларды көпчүлүк учурда биз только электрический же болсо насос менен гана өйдөн өгөздөй чыгара алабыз да. Суусу жок, көпчүлүк биздин жерлерибиз иштетилбей калып атат да. Мына лабораториянын негизги максаты ошо суусу жок жерлерге сууну чыгарып, жана ошол биздин көпчүлүк ошо аянттарды колдонуу. Гидротехникалык курулуш кафедрасынын гидравлика лабораториясында мындай жаңы конструкциялар изилдөөдө. Гидротаран деген конструкция, гидротарандар көп жылдан бери колдонулууда. Булар болсо электроэнергияны колдонбой, суунун энергиясы менен жана суу жок жерлерге сууну көтөрөт да. Бизде болсо азыр изилдөөдө жаңы конструкцияларга биз 20дан ашык патент алдык. Бул конструкциялардын артыкчылары көп да. Мисалы азыркы иштеген гидротарандар иштетүүгө көп эксплуатацияга, клапандарга чоң басымга каршы болуш үчүн кээде адамдын да күчү жетпейт да, 2 тоннага чейин басым. Биздин конструкцияларыбызда мондай оңой эле гидротаранды жаап туруп кайта ачса болот. Анан көп чыгымда, көп чоң өлчөмдөгү сууну көтөрүү үчүн гидротарандардын бир нече гидротаранды коюш керек да, комплекс. Ушундай комплекстерге да патенттерди алдык. Ошон үчүн биз мына 3 катар менен гидротарандар турат. Алыс райондордо, жайыкта, мисалы электроэнергия жок жерде ушундай гидротаран менен сууну көтөрсө болот да. Бул жерде аквариумда сиздер көрүп атасыздар, суунун тазалыгын аныктай турган аквариум деп айтабыз да. Себеби мына көрүп атасыздар, балыктар сузуп жүрөт. Биоиндикатор деп коет. Биоиндикатор деген сөз суунун тазалыгы аныкталып атат. Эгер суу таза эмес, башка бир химиялык аралашмалар болсо, уулуу заттар болсо, булар жашай алмак эмес, өлүп калмак. Ошондуктан суунун сапаты да, тазалыгы да жогорку деңгээлде болуш керек да, адамдардын ден соолугу үчүн. Көп мамлекеттерде ошого жетпей, жана айттым, дүйнө жүзүндө ар жылы 5 миллион адам таза эмес суу ичкенден өлөт экен. Ар бир биздин Кыргызстанда жашаган, Ысык көлдө жашаган канаттуулар. Мисалы үчүн Аккуу көргөн балдар бар, көрбөгөн балдар бар. Сүрөтүн көрүп атат, үнү мындай. Мына эчким арак деген бар. Аны көрсөтсөк, мына үнү. Демек балдарга жеткиликтүү деңгээлде илимий иштер жүргүзсө, балдарды окутууда. Урматтуу теле көрүүчүлөр, ушуну менен илим жана турмуш көрсөтүүсү аяктады. Эфирден кайрадан жолукканча саламатта калыңыздар.